Бул адам менен жолугуу оңойго турбайт. Интервью алуу үчүн биз дээрлик экай сүйлөштүк. Ал такай жолугушууларда же сапарда, айтор иштен колу бошобойт. 10 жыл ичинде кичинекей дүкөнчөнү бир катар ири дүкөндөргө айлантты. Bir magazin açış için 200-300 ming доллар тегергендей деп акча. Эгер ушул сан менен эсептей турган болсо, Семетей Өмүргазы уулу өз ишине эмдигиче миллиондорду салса керек. Коллинс Семетей ачкан дүкөндөрдүн эң эле чоңу. Жерде болгон кафелди, лампаларды жана бореки сода оборудованиясы мен баарын Түркиядан алып келген эмесмин. Бул көптөгөн таанымал брендтердин эрежеси. Өнөктөштөр өз өлкөсүндө алардын дүкөнүн ачаардан мурун дүкөндүн жасалгасына дагы көп каражат жумшашы керек. Демек болсо, ушул ар бир марканын өзүнүн стандарттары бар да. Магазин Кыргызстанда болобу, Москвада болобу, Нью-Йоркто болобу бир стандарт болуш керек да. Ушул стандарт жетишин болсо, расмий өкүлү болсо, толугу менен кафелден баштап, жанагы потолоктогу лампочкаларга чейин жана торговый оборудование ушул фирманы сатып алыш керек да. Сатып алып, аналардын проектине жараша баарын кылыш керек да. Алар проекттин баарын чечип берет. Евромода, Moulin Rouge, Семетейдин дүкөндөрү. Эмалардын катары Мия толуктады. Жашкер көпчүлүк кардарлар үчүн жеткиликтүү болгон кыргыз брендин түптөнү пландап жатат. Боюнча бул марка болсо жанагы эле ушул Sella же болсо ушул Mango катары Орто Азияда жайгашып жана Россияга кирүү максатыбыз бар да. Бардыгы болсо аздан башталган. Семетей студенттик кезинен эле котормочу болуп акча таба баштаган. Ошол кезде Кыргызстанга туристтер агылып келип, Семетей алардын кыргыз буюмдарга болгон кызыгуусун байкайт. Чөнтөгүндө болгон $600 акчасы менен иш баштайт. Бутуна туруусуна англис тили менен тырышчаактык мүнөзү түрткү болот. Ишти элдердин ишенимине кирүү менен баштайт. Ал кезде Семетей болгон 3-курстун студенти эле. Ал акча табуу эч качан эртелик кылбасын билген. Квартира алыш керек, машина алыш керек, үйлөнүш керек, балалуу болуш керек дегенде анан бир топ чыгашчылар бар. Анан санап көрсө, биз санаганда ушунда бир квартира алыш үчүн болсо 12-15 жыл иштеш керек болчу. Анан тышкары машина алам деген киши болсо дагы бир 5-6 жыл иштеш керек болчу. Анан караганда топтогондо баарын 20 жылдай өзүнүн өмүрүңдүн менетинде бир гана квартира, бир гана машина алыш үчүн иштеш керек болчу да. Менин үчүн мындай вариант болсо такыр эме болчу. Мындай варианттарга макул эмес болчумун. Семетей азыр бутуна туруп калган бизнесмен, бирок ар дайым жанында жубайы колдоп келгенин унутпайт. Жубайынын идеясы алардын үй бүлөлүк бизнесин түптөдү. Кичинекей сувенир дүкөндөн иш башташат. Мектеп үчүн тааныштык, бир университетте окудук. Албетте ал менден кечүү окуду да. Кечүү курстарда окуду. Бирок университет бүтүргөндөн кийин үй бүлө максатты түзүш менен канча жылдар менен сүйлөшүп кеткен кызыгуучулук болчу. Анан ал дагы менин оюмча жанакы мага жөлөк болгон, мага жардам берген, анын акылы менен интеллектуалдуу жана мындай маданий жагынан ар дайым колдогон ошол киши болчу да, көп учурда. Анан эч кандай шек жок эле биз үйлөнүп эле анан ушул айтып кеткендей ойлогон максаттарыбызды ишке ашырып келатабыз. 2 жыл өтпөй эле мындай бутиктердин 6 иштеп баштайт. Иш жүрүп киреше түшкөнү менен соода жайды ижарага бергендер баа саясатын өзгөртүп жиберет. Бирок бара-бара анан Фиакония болсо экинчи этажды биз турган бир топ турган мен ойлогон жакшы дислокацияга ээ болгон бөлүмдөрдү Фиакония ал кезде биз ушул экинчи этажды кийим тармагына айландырабыз. Ошондуктан болсо кааласаңар калгыла, бирок болсо кийим саткыла, же болсо сувенир сатып алсаңар үстүңкү этажга, 3-үncү этажга чыккыла депчи. Албетте
ЦУМ деген өзү мындай тарыхы болгон совет орунан келе турган чоң мындай эме болчу, центр болчу. Ошондон кетиш жана өзүнүн ойлогондой жакшы жерди бирөөгө бериш өтө оор нерсе да. Мындан улам Нургиза жаңы багытта иш алып барууну сунуштайт. Ошентип ири экспортер өлкөдөн кийим ташууга өтүшөт. Кичинекей акча менен ушул иш сапарына Түркияга бардык. Кетерден мурда болсо бүт тааныш түрктөр болсо, бундай акча менен бара албайт, банкрот болосуңар, барбагыла деп бир топ тааныш түрктөр мага ушул сөз айткан эле да. Анан азыркы учурда ушул мага айткан түрктөр болсо, ал сөздөр айткан түрктөр азыркы учурда менден мындай профессионалдык совет сурайт да. Кандай кылсам, тигиндей кылсам, мындай кылсам депчи. 10 жыл мурун кийим-кече сатуу тармагы таандашсыз болуп, бутунан турууга оңтойлуу шарт болгон. Көп эсе кийимдерди улуу мундагылар ташып, алар моданын аркасынан деле куубай, акча табуунун гана айласын көрүшкөн. Семетей менен Нургиза болсо муну бизнеске айлантышты. Мисалы, товарга барып алып келет, айлык $1000, $2000 табат, ушу менен ал ыраазы да. Бирок көп учурда караганда булар болсо менин оюмча мындай любительский бизнеске жакын да. Бишкекте ушул Түркия менен иштеген 2-3 фирма бар болчу. 3-4 фирма болчу ал кезде. Ошо барар менен алардан билет алып, алар сага гостиница жана авиабилетти алган деген алар болсо баарын айтып берет да. Кайсы жерде кандай товар, каяка барсаң ошол жака, каяка арзаныраак, каяка кымбатыраак, каяка сапаттуураак, каяка сапаты жок депчи. Бул жерге бар, бул жерге барба деп мындай биринчи инструкциялар берет да. Ким берет дедиңер? Ушул фирманын ээлери да. Биздеги Кыргызстандагы жайгашкан турист фирмаларды. Ал турист фирмалар болсо эмнеге андай берет? Анткени алар болсо ушул эле учурда алар сага авиабилет сатат, гостиница жайгаштырат, аны алган товарды Түркиядан алып келет да. Кадимки челнокчу катары иш башташат. Түркиянын соода райондорун кыдырып товар алып, өндүрүүчү ишканалар менен макулдашып, айтор иштин ыгын табышат. Мен барып эле ушул ээси менен эле отуруп эле чай ичип калам, сүйлөшүп калабыз, тамашалап эле бир 5 мүнөттөн кийин эле бир тууган катары эле сүйлөшүп калабыз да. Анан ушул эле учурда болсо ошол моментте колдонуп мен дагы оңойлукта сурай берем, муну берсеңиз жакшы болот эле, муну берсеңиз бизди колдосоңуз жакшы болот эле, көп нерселерди шарттарды сурап түзө берем да. Келинчегим болсо ушул шарттар аркылуу болсо товар тандап эле барып товар тандап алып кетет да. Албетте кыз аял коллекциясына мен эч кандай жардам бере албайм, бирок эркекте кичине жардам берем да. Ошентип Нургиза товар тандап күнүмдүк иш менен алектенсе, Семетей бизнести кеңейтүүнүн үстүндө баш катырат. 3 жылдык тажрыйбадан кийин алар өздүк дүкөн ачууга өсүп жетилгенин сезишет. Биздин шаардагы кийим саткан базары өтө кичинекей болчу да, анан конкуренция азыраак болчу. Мен ал кезде түшүп аткам, эгер мен азыр чоңойбосом, башка бирөө чоңоюп болсо, менин үчүн мындай кандай бизнес кылуу үчүн көлөмү азыраак болуп калат деп. Ошондуктан өтө бат чоңоюш керек болчу. Бул дүкөнгө быйыл 10 жыл болот. Бул биздин эң биринчи дүкөнүбүз болчу, кийим дүкөнүнөн эң биринчи дүкөнүбүз болчу. Биринчи дүкөн жана биринчи насыя. Кредитке алган акчага ал кезде Бишкектен 4 бөлмөлүү батир сатып алууга болмок. Кредит суроого туура келип калды да. Анан биринчи кредитти ушул 2002-де $10,000 алдык. Алганда да биринчи кол титиреп ушул кантип бере аламбы, бере албаймбы деп ошо ойлор шек болуп калганда, бирок болсо негизинде бул акчаны бере алам деп мен болсо атага апамама далилдегем. Анткени банка залогго биз чоңойгон өскөн үйүбүз залогго коюлган да. Бул кооптуу дагы эки эсе жооптуу дагы болгон. Семетей ал кезде Стамбулдагы көп дүкөндөрдү көрүп, ишке көзү канып калган эле. Бишкекте дагы дал ушундай дүкөн ачууну максаттап, атайын адистерди тартат. Ал кезде ушу 2000-дердин баштарында болсо евро деген аябай өтө мындай модада болгон сөз болчу да. Мисалы евро ремонт дечү, там евро стандарт деп. Аны биз деле көп ойлонбой эле евро мода деп койдук да. Анткени өтө оңой сөз болчу. Анан кулакка көнүп калган сөз, анан мындай элдер көнгөн сөз болчу да, ошо чакыруу, ошо мода деген болсо кийим бар демек, ушул чакыруу максаты менен аты коюлган да.
Биринчи күн ачылганда мындай кичинекей дүкөн деп айтпадымбы, ремонту жок болчу. Кышы болчу, кышында болчу, 17 декабрь болчу, эсимде жакшы калган ошол күн. Биринчи ачылганда сатуучу бир эркек бала эле. Анын келинчеги менен окуган болчу. Алар жолдон өтүп барат эле жөнүнө кирип калышкан болчу. Анткени эч кандай реклама эчтеке берген эмес болчу. Кирип ошол биринчи ошонун эсимде биринчи биздин клиент. Башында соода жүрбөйт. Ал кезде көпчүлүк дүкөндөн кийим сатып алуу кымбатка түшөт деген ишенимде болчу. Бирок Нургиза менен Семетей өндүрүүчүлөр менен түз иштешип, товарларды базардагыдан арзан эле. Башында жубайлар өздөрү кассада туруп, алгачкы кардарлары болсо жакын тааныштары болгон. Анан бул дүкөндүн баасы базардан арзан экен деген сөздөр шаарга тарайт. Бардыгы оңой болгон эмес. Кыйын кырдаалдарды баштан кечирип, бир топ сабак алышат. Халаттарында бир модасы бар экен, халаттарында бир топчулары бар экен, тигинде замоктор бар экен, анда бир топ алекеттер бар экен да. Аны мен эчтеке билбейм да ал жөнүндө. Ал киши жиберет. Бир да халат өтпөйт. Колумда бир топ товар бар. Анан болсо ала жок кошуна жана бир туугандар аркылуу жардам менен саттык да. Жанагы чогуу иштегендерге сатып, кошуналарга сатып, ушинтип айлык алып барып жиберип, башка бир шаарда жайгашкан туугандарга жиберип, ошентип кутулдук да. Бир жыл дегенде гана халаттар сатылып бүтөт. Ошондон кийин кийим тандоого баштагыдан олуттуу мамиле кыла башташат. Товар тандоондо болсо көрү эле сырттан товарды ала албайсың да. Сен болсо биринчи марканы билиш керек да. Марканы билиш үчүн болсо кайда чыгарылат, кандай коллекциялары өттүбү өткөн жокпу. Биздин ушул өлкөдө ушул марканын аты билеби же билбейби, ушунда билиш керек да. Биздин мода чынын айтсак, Европанын модасынан абдан өзгөчөлөнөт. Анткени кээде да ошол жактан келген кишилер айтат, силер күндө бир партиге, бир вечеринкага бараткандай кийинесиңер дейт. Жумушка дагы дейт. Биз андай кийинбейбиз. Биздики строго, же классический мындай кийинебиз дейт. Силердин кыздар күндө сулуу болуп жүрүшөт деп айтат. Чынын айтканда ошондой эле. Биздин кыздар эртең менен эле жасанып алып чыгышат. Узун бир така кийип алып. Евромода өзгөчөлүккө басым жасайт. Бул дүкөндө белгилүү маркалардын кийимдери сатылат. Ар бир моделдин 5-6 гана даанасын алып келишет. Турцияда көбүнчө мындай спорт кийимдерди жакшы көрүшөт. Бизде болсо кыздар абдан жакшынакай кийингенди абдан жактырышат. Ошон үчүн ошого карап биз көбүнчө мындай кечинде вечеринкага кие турган кийимдерди алып келебиз. Евромоданын кардарларына кандай кийим сунуштоону Нургиза жалгыз чечпейт. Таңдоо процессине мисалы бизде бренд менеджерлер бар. Андан кийин мен өзүм Семетей болуп коллекциянын көрсөтүүсүнө барабыз. Ал Европада болушу мүмкүн, Туркияда болот. Ошол жерлерге барабыз. Бир жыл мурун заказ беребиз. Анан мондай каталогдор чыгат ар кандай. Ар кайсы брендтики, ар кайсы марканын өзүнүн каталогу бар. Ошол каталогдор менен анан бизге чыга турган кийимдерди көрсөтүшөт, дефиле кылышат. Ошол дефиледен анан өзүбүзгө жага турган кийимдерди тандайбыз. Үй бүлөлүк бизнестин Collins, Levi's, Mia өңдүү монобрендтүү дүкөндөрү дагы бар. Семетей бул бизнесте акча табууга болот, бирок күйүп кетүү коркунучу дагы күч дейт. Өлкөдөгү саясий окуулардан улам эки кризисти баштан кечирген. Плаза, Дордо плазада. Ичинде 300-400га жакын мародер жүрөт да. Менде кичинекей 3 кичинекей бутигим бар болчу. Бирөөнү сактап калдым да. Бирөөнү болсо 80-70% сатып калдым да. 2,5 бутик кетти. 2010 Вефа сода борбору, Levi's магазини биз 70-80% сактап алдык да. 2010-жылдын 7-апрелинде болсо Семетей уулдуу болуп күнү-түнү төрөтканада болот. Дүкөндүн кызматкерлери болсо такай чалып тынчсызданууларын билдирет. Ошол 6га жакын учурда мага айтышты, Вефага 200-300 киши кирген атат депчи. Барып калыңыз. Вефа болсо ал кезде таң атпай эле эртең менен жабылган болчу, түшкө чейин жабылган болчу. Бүт арендатордун баарын кууп чыгып, түшкү убакта Вефанын администрациясы сода борборун жаап койгон.
Мен ошо алтылар учурларда ачкычты менеджердин үйүнө барып ачкычты алып, ал ачкыч менен вефага барсам, вефанын дарбазасы талкаланган, биздин магазин болсо витринасы талкаланган, ачкычтын кереги жок болчу да. Алдынан болсо Семетейдин товарларын кучактап талоончулар чыгат. Бирок айрым товарын кайра кайтарып алууга үлгүрөт. Бирок бычакты көрсөтүп куугандан кийин, сөккөндөн кийин анан алар түшүнгөндөн алар мародер да, мародер болгондон кийин болсо, алар болсо мародерлор болсо мында сыртта, соода борбордун сыртында, алар болсо өтө мындай бир командада бир эмеде иштейт, а бирок магазинге киргенде ар биринде мындай эмелерде да койго малга окшоп калат да. Мында биримдиги жок болуп калат магазин ичине киргенде. Анан бири-биринен куйлап чыкканбыз, коркут эле. 2005-жылы $50,000 жоготот. 5 жыл өтпөй эле дагы $90,000 чыгашага учурайт. Бирок ошентсе дагы бизнести таштап кетүү жөнүндө ойлонбойт. Университетти бүтүргөндөн кийин мен болсо ишкер болом деп ойлогон эмесмин. Жанагы көп эле бүтүрүүчүдөй чоң транснациональный компанияга барып, менеджер болуп, айлык 5,000, 10,000, анан 30,000, 50,000 доллардагыча зарплата алам деп ушул ушундай нерселер менен ойлонуп жүргөм да. Кимдир бирөөгө жалданып иштегенден көрө өз бизнесин өнүктүрүү жөнүндө ойлонот. Булардын бизнеси үй бүлөлүк, дүкөндө дагы туугандар иштейт. Бул жаман деле эмес, болгону бардык кызматкерлерге тең мамиле болуш керек дейт Семетей. Үйдө тууган арасында үй болуп болсо, жумушта болсо, эгер мен алардын балаларын же туугандарды же бир туугандарды чакырганда мен дайыма айтам. Бул бизнес үчүн болсо биз ийгиликке жетиш керек, ийгиликке жетиш үчүн болсо көп иштеш керек. Силер болсо бир тууган катары болсо, башкалар үчүн силер жанагы үлгү болуш үчүн силер көбүрөөк иштеш керек. Демек, бул эме демектир. Мисалы мен бир туугандарым жумушка келгенде ал кечикпейт. Эң биринчи келиш керек. Анткени кечиксе башкалар үчүн жаман үлгү көрсөтүп коет, анан дисциплина ошентип жоюлуп, магазин дагы аксап калат да. Жубайлар белгилүү брендтердин эле кийимин сата бербестен өздөрүнүн маркасын түзүү жөнүндө да ойлонууда. Бул ушул жерге ачылган жаңы дүкөнүбүз. Биринчи кабатында Евромода дүкөнү жайгашкан, экинчи кабатында болсо биз айтып кеткен Мия, өзүбүз тиккен Мия маркасы жайгашкан. Бишкектин көчөлөрүндө саркеш кийинген чырайлуу кыздардын сүрөттөрү пайда болгондо бардыгы дагы бир чет өлкөлүк кийимдерди саткан дүкөн ачылат го деп ойлошкон. Сепке ушактан алган кыздар бар да. Анан болсо кийимчилик билгенде бул Кыргызстандык бир марка дегенде ишенбештейт да. Анткени мында карасаңыз, Миянын модельдери болсо ушул эле Zara, Manga модельдери менен көп учурда бирдей эле да. Анткени айтып кеткендей, Испаниядагы болгон дизайнер студиясы бизди корректировка кылып, модельдерди жиберип, бизге жардам берет да. Кийимдери Гуанчжуда тигилген менен бул кыргызстандык марка. Балдызым жолдош экөө ушул Кытайга кетип калат да. Ушул Кытайда иштеп, Кытайда окуп, кытайча үйрөнүп, ушул жерде болсо анан фабрика ачып калат. Биз да колдогонбуз. Колдоп, негизде ушул колдоп ушул кичинекей цехтан чоң фабрикага өстү да. Азыркы учурда мен билгенде алардын фабрикасында 200 киши иштейт да, 200 Кытай иштейт. Россиядан чоң тапшырмалар түшкөн. Бара-бара кийимдер сапаттуу тигиле баштады. Ошентип Мия дүкөнү пайда болду. Бул кыргыз маркасын Кытайда тигишет. Негизи эле белгилүү брендтердин көбү дал ошол өлкөдө тигилет эмеспи? Мия маркасын биз башында Кыргызстанда жасайлык деп ойлогонбуз. Анткени Кыргызстанда толугу менен Кыргызстанда тигилген, Кыргызстанда жасалган марка кылалык деп ойлогонбуз. Бирок бизге кыйынчылыктар болду, чынын айтсак. Кездемелерди таңдаш керек, фурнитура таңдаш керек. Анан биякта сатылган кездемелерден көп модельдер чыкпайт. Кездемелердин сапаты бизге жаккан жок. Ошондуктан Гуанчжоудо эле калалык деп чечтик, ошол жакта жасайлык деп чечтик. Бул мезгилден артта калбай саркеч буюмдарды катардагы кардарларга жеткиликтүү кылуу аракети. Бул өзгөчө моделден бул көйнөктү айтсам болот. Муну бул жакында эле келген көйнөк. Элдин баары муну абдан күттү. Интернетке сүрөтүн чыгарганбыз. Элдин баарына жаккан. Качан келет деп баары күтүп атышты. Мына келди. Баасы да абдан деле кымбат эмес. Тигиштерине көрсөңөр, тигиштери абдан сапаттуу. Manga, Zara, Sela өңдүү өтө кымбат эмес маркалардын көбү дагы дал ушинтип иштешет. Анан ушул эле учурда биз 2001-де ушул Miss Poem деген фирма болчу да.
ал кезде ээси жаңы баштаган болчу. Азыр болсо Түркияда эң чоң фирмалардын бирөөсү да, Мисpoem деген марка. Башында ээси бизге сатып жүргөндө, азыркыга чейин барганда чоң имараттар бар, бирок биз келгенде өзү түшүп, биз менен учурашат да. Бул нерсе ушул кишинин бизнеске болгон мамилесин жана биринчи алуучуларга болгон мамилесин көрсөтөт да. Анан биз да ойлоп калдык, булар ушундай ийгиликке жетишсе, бизибиз кайсы кем нерсе бар депчи. Коллекция даяр болуп дүкөн ачыла турган мезгил келет, бирок аталышын таба албай баш катырышат. Келинчегим болсо, таң атпай ойгонуп болсо, түштө көрдүм дейт да. Магазин ачтык, атын Мия койдук дейт да. Мия деген бул испан тилинен жана итальян тилинен меники деген сөз да. Анан өтө кыска жана нуска болуп калды да. Мен мага жакты, мен макулдугун бердим. Мия брендин бардык талаптардын чегинде түзүшүүдө. Өздүк лого, товардык белги, ал турсун коллекциялар топтому дагы бар. Коллекцияга жараша болот да. Мисалы Мия стрит бар, Мия фэшн бар, Мия шик бар, Мия спорт бар, Мия бейзик бар, Better than basic бар. Ошол бөлүнөт ар кандай болуп. Бул мисалы Мия стрит, то есть көчөгө кие турган көйнөк. Миянын биринчи модельдери шанхайлык кыздар болгон. Ошондуктан кардарлар бул марка жергиликтүү экенин деле биле бербейт. Бирок бул атайын деле жасалган иш болгон эмес. Болгону дүкөндүн ачылышынын алдында Бишкекте фотосессия өткөрүүгө үлгүрбөй калышкан. Бирок негизи Мия кыргызстандык марка болгондон кийин болсо, Миянын мындай бети кыргыз кыздар болуш керек да. Анан биз болсо ушундай сулуу моделдик внешностьта болгон кыздарды азыр карап атабыз да. Балким контракт кылабыз, 1 жылдык, 2 жылдык, 3 жылдык ушуга жараша. Азыр Кавказ өлкөлөрүнөн тапшырмалар түшүүдө. Жакын келечекте бүтүндөй Кыргызстанды камтуу пландары бар. 2014 башталышына чейин биздин ой максаттарыбыз боюнча Мия марка магазиндерин болсо бир гана Бишкекте эмес, ушул айтып кеткендей бүт шаарларга ачуу максат койгонбуз да. Ушул шаарда болгон баа, мисалы эгер шаарда биздин көйнөк же шым мисалы 1000 сомдон сатылса, ушул эле Наарында 1000 сомдон болот, Таласта 1000 сомдон болот, Ошто 1000 сомдон болот, Караколдо 1000 сомдон болот да. Бизнесте акча гана таппастан коротууга дагы туура келет. Киреше табуу үчүн каражат салуу талап. Бизнестин ийгилиги бир гана такай аракеттен көз каранды. Аракетте кантип көрсөтөт? Адам болсо өзүнүн ичиндеги руху өтө күчтүү болуш керек. Өзүнө башкаларга ишенбей, өзүнө көп ишениш керек. Эгер адам ошо башында болгон ой менен уктаса, жатса, ойгонсо, ушул ой менен жүрсө, ал адам болсо, мен ойлойм сөзсүз түрдө ийгиликке